Бул коро Мундуз айылындагы Насыйкат Калимбетованын конушу. Анын эртең мененки жумушу ушинтип башталат. Тагы көйлө го булардын калгандары. Көйлө болчу, талалап кеткен го. О, теги жакта да жүрүп келбейт. Он 15 жылдан ашуун убакыт кабат үйдө жашап, өткөн жылы ушул үйдү тургузуп көчүп келген. Азырда ремонт иштери жүрүп жатат. Ал жаш кезинде эле чарба иштерине бышып чоңоет. Аябай жакшы жагат мага. Негизинен жумуштан келгенден кийин огород сугарып, көчөттөрдү эс алдырып, дем алдырып дегендей. Күн ысып жаткандыгына байланыштуу ар күнү келип суу коем эртең мененке чейин. Анан эртең менен жумушка кетер алдында үзүп кетем. Себеби булар деле биздей адамдай да күндүн ысыгында сууну каалайт болуш керек деген ойдомун. Мен өзү Сузак району Ачы Сапкозунун кызы болом. Ошо Кызыл Туу айыл өкмөтүндө өсүп чоңойгонмун. Мен той жеринде өсүп чоңойгондуктан ушу мал чарбага, анан ушу дыйканчылыкка аябай кызыгам. Себеби бала кезибизден ушинтип көнгөнбүз. Кышкысын мал кармайм. Ага азыр сезон болгондугуна байланыштуу мынтип малдын кышкы тоюттарын кандап турам. Мен бала кезимде ошо мал чарба менен анан ушу дыйканчылыктын арасында чоңойгон үчүн аябай кызыгам. Жакшы көрөм, түшүмөм. Себеби буга чейин бадыраң эккен элем. Бадыраң уже бышып алгандан кийин экинчи жолу жүгөр эктим. Азыр жакшы болуп калды. Буюрса күзгө чейин дүмбүл жейбиз, буюрса. Бул жер дың жер болуп кечирээк эгилди. Бирок буну мындай сыноо иретинде эле эктим эле, кандай болот экен десем, мен ойлогондон да жакшы болуп, өзүбүз эле колдо кыздарым менен колдо эле тээп, колдо эле жумшартып алдык. Анан эми биз үчүн бул огород кичине эле го. Мен жумушка кеткенде кыздарым карашат, алар да мага окшоп огородду аябай сүйүшөт, жакшы көрүшөт. Бул турак жайыбыз жаңы болуп аткандыгына байланыштуу бир аз ремонт иштери бар. Азыркы учурда ошо усталар желип иштеп кетишет. Үй бүлөдө 2 кыз, 1 уулум бар. Улуу кызым учурда студент. Быйыл ошол артыкчылык диплом менен аяктап жатат. Экинчи кызым улуу кызымдын аты Алтынай, кийинки экинчи кызымдын аты Кулпунай. Буюрса аны дагы студент кылам деген оюмда бар. Кийинки уулум ал 6 жашта. Быйыл 1-класска барып мектеп босогосун аттайт. Шиир алат экенсиң. Айрыкча бардык түшүк өзүңүн мойнуңа илинет экен, бала багыш. Буюрса мен кийинки жылы көчөттүн ар түрдүү сортторун эгемин деп турам. Келечекте толо бак, ушундай дарактар гүлдөп турган, мөмөлөрү бышып турган чоң эле бакта элестетем. Сарайда малдарым бар. Азыр убактылуу жайлоодо. Малдын да кышкы азыр сезон эмеспи, ошого кышкы тоюттарын кымдап койдум. Жайдын бир күнү кышты багат. Мындай ойду карманган Насыйкат Калимбетова түрдүү шербет, кыяндарды жасоо менен алек болот. Жумуштан сырткары убактарда мынтип банка жапканды жакшы көрөм. Себеби бул натуральный, өзүбүз бала чакам менен кышкысын кенен жете тургандай кылып ушинтип жаап алам. Азыркы убакта ошо бизде кокон клерс деп коет. Кокон клерстен варенье, анан обычный эле клерстен компот, сок, анан өрүктөн аралаштырып дагы маленадан аралаштырып бир аз. Кышкысын варенье жаап койдум. Эми буюрса огородум бышып калса, кышкысын салат жабам деген ойдо. Эми
помидордан, огурцадан жабамын. Анан эми ушул келерки дем алыш күнгө расчетун алып атам, пландап атам буюрса. Кол иштүү боло албаса да кээде керек нерсени тигип бучканга жарайт. Бирөөгө тигип берчи деп жалдырабайм дейт. Өзүм анча мынча колдо тигип коем. Тиги өзүбүзгө ылайыктуу жеңил желпи төшөк жууркандарды тигип коем. Ушу 2021 жылы Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн депутаттары тарабынан мага Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ардактуу аты уулу деген мындай наам берилген. Бул менин эң сыйлуу наамым. Кыз балага аябай төркүн тараптан ушундай наамдар келсе өтө сыймыктануу менен кабыл алат экенсиң да. Мен ар жерде мактанам. Мен керек болсо Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ардактуу аты уулумун деген мындай девиз менен ушинтип мактанам да. Kızların arasından hem uşu Nasıkat kızım yaşından özüne tetik, жақсы okugan, 2 diplomu var. Özü deputatda olgun, hazır rayonda iştep atat, sotslaşitada. Kudaga şükür özümen özü. Şu. Атын ким койгон? Atın men koygonmun. Nasıkat degen Yenisey'de bir bizim yer var eken Nasıkat degen. Oşonu nemeden görüp oturup, oşonu kırdım жерде atqanda, oşonda törölüp kalganda, oşonda oşo Nasıkat koygon bir toğumda bir darak bir oşonun nemesini atman. Aran anda dil olat. Andan keyin galige Tükölbay Kazak Nasıkatты çıkarıp kalgan. Oşonda dünyöge tanınıp kalgan. Oşo kezde kakiras berinsini alıp çıkıp atkanımda, anan oşo Nasıkat ırdalıp nemege onu olup atkan, oşonda Nasıkat koyup koygan. 4 kızın asında bir oldu. Anan oşonu Kumarbek de var, atın Kumarbek de koygan. Kudaga şükür. Bari yaxşı, bari joğuştu. Oğlum sot işleyip, kızlarım bari işleyip. Anan iki çoğun kızım menen nemelerdi, kiçineki kızım güyösü, orası alıp ketip kalgan. Bu menen Darikat kızım yerdi. Үй бүлө түйшүгү бардыгы эле аял затында болсо керек. Таң эртеден туруп, үй тиричилигин жай-жайына коюп, жумушту көздөй бет алат. Башталып калды окшойт. Мен жумушка кеттим. Жакшы отурмуз ата. Болuptu, жақсы varıldı. Эки миңинчи жылы орто мектепти аяктагандан кийин ошол эле жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин филология факультетин тапшырып, студенттик мезгилди сүрүп эл катары 2005 жылы ийгиликтүү аяктаганмын. 2007 жылы ошо Жалал Абад шаарына караштуу Тойгонбай Кошматов атындагы орто мектепке кабыл алынып, иш жумушумду ошол мектептен баштаганмын. Спесим боюнча орус тил жана адабиятын бүтүргөнмүн. Андан кийин өзүбүздүн эле айылдагы
Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө иштеген 2008 жылдан 2010 жылга чейин. 2010 жылы ошо Созак райондук мамлекеттик администрациясында бош вакант орун бар деп кулактандыруудан окуп калып, анан конкурска катышып, конкурстан өтүп, ошондо биринчи жолу районго келип, администрацияда башкы адис болуп иштеп, иш жумушумду баштагам. Ошол убактан ушул убакка чейин ушу үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүндө башкы адистик кызматын аркалап келем. Көп жылдан бери үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо бөлүмүндө иштеген үчүн турмуштагы оор көрүнүштөргө кайдыгер карабайт. Баш оту менен кирип, алардын тагдыры үчүн күйүп-бышып жардам бергенди жакшы көрөт. Кийин 2012 жылы бизди балдарды коргоо бөлүмүн Дайын өкмөттүн токтомунун негизинде азыркы иштеп аткан социалдык өнүгүү башкармалыгына кошкон биздин отделде. Бүгүнкү күндө ушул аталган башкармалыкта балдардын укуктарын коргоп иштеп келем. Негизинен кесибим өзүмө жагат. Кандай иштерди өздүрдүңөр эми? Биздин атап тургандай эле үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү дегендей, биз бул бөлүмдө турмуш шарты оор, ата-энесинен кароосуз калган балдар жана турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр менен иштешебиз. Иштеген учурларымда ар кандай жагымсыз күбөлөргө, окуяларга душ болдум. Ар кандай жумуштун оор кыйынчылыгын дагы көрдүм, жакшы тарабын да көрдүм. Эң негизгиси мына акыркы убактарда балдар биздин келечегибиз эмеспи? Балдардын маселеси Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча биринчи орунга чыккандыктан, кандайдыр бир балдарга карата ырайымсыз мамилелер жасалып калса, жагымсыз окуялар пайда болсо, биз ошо жеринде барып, балдарды коргоп, балдардын укугун коргоп, иш алып баруу боюнча шашылыш түрдө иштейбиз. Иштеген убакта балдарга карата зомбулуктар көп эле жолу болду. Ата-энеси мирасия кеткен ата-энелердин балдарына карата, ата-энеси каза болуп калган балдарга карата, ата-энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдарына карата жагымсыз окуялар, ошо балдар зордук, зомбулукка кабылып калган учурларды көп кездештирдик да. Ошо менен катар эле балдар кароосуз калган балдарды жайгаштыруу боюнча, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жайгаштыруу боюнча бир топ эле жумуштар аткарылды. Бул кызды төрөлгөндөн бери билем. Атасыны, апасыны Атыргүл эжени ФАПта иштейт, фельдшер болуп. Атасы всю жизнь колхоздо водитель болуп иштеген. Мындай жакшынакай үй бүлө, Калимбетовалар бардыгы булар аты чыккан үй бүлөдөн бул кыз. Бул кыз акимчилик иштеди, андан бияка келип иштеди. Любой адамдын мындай көйгөйүн чече билет. Мындай кандай десем, чечкиндүү кыз, адамдын тагдыры менен дайым мындай өзүнүн тагдыры менен күрөшкөндөй, кайдыгер карабастан келген адамдын тагдыры менен ушунчалык неме кылат, күрөшөт. Мунун ошо кайдыгер мамиле кылбай ташталган ата-энеси, бир туугандары карабай койгон балдарды өзүнүн балдарындай караганына, тамак аш алып бергенине, Бишкекке апарат, Бишкектен келет. Иш алса койчу, ушунчалык мындай жүрөгү менен ооруйт да. Анан мен бир жолу айттым: "Насиха, сен жүрөгүң ооруп калбайбы булардын тагдыры менен?" Ушунчалык оор тагдырда дагы балдар менен иштейт да бул кызчы. Насикат менен мен 2012 жыл болду, 2010 жылдан бери иштейм. Өтө элге күйүмдүү, боору кең пейил аял. Ошондуктан мен өтө оны сабырдуу аял болгон үчүн сыйлайм. Иштери жакшы, бир ишти айтсаңыз убагында аткарат.
элге жакшы мамиледе болот. Этикени өтө жакшы билет. Келген адамдарды проблемасыны кандай жол менен болсо ham чечкенге аракет кылат. Рахмат ушул эжебизге. Өзүнүн ишине так, ар дайым келгенибизде жакшы кабыл алып, колунан келген жардамын берип, калыс сөзүн сүйлөп, чечимдерди да убагында жакшынакай кылып чыгарып, жакшы иштеп жатат. Ар бир адам өзүнүн кесибине, өзүнүн ишине так жооп берип жакшы иштесе жакшы болот. Ушундай адамдар көбүрөөк болсун. Атайын жатак мектептерге жайгаштырдык балдарды. Турмуш шарты оор үй бүлөлөрдөн шартына караштыруу коопсуз жайга жайгаштырдык. Зордук зомбулукка кабылган балдарды. Мындан сырткары туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдарга көлүк алып берүүдө көп колдоо көргөздүк. Мен эле эмес, мен менен кошо иштеген кызматкерлер менен, кесиптештерим менен биргеликте. Акыркы учурда өлкө башчыбыздын жарлыгына ылайык атайын долбоорлордун негизинде айылдарды кыдырып жардам беришип келет. Акыркы убактарда үй бүлөлүк зордук зомбулук көп болгондугуна байланыштуу атайын Юстиция министрлигинин алдындагы ЮНИСЕФ долбоору менен ошонун колдоосунда иштеп келген атайын адистер келип, жерлерге айыл өкмөттөргө барып, элдин көйгөйүн угуп, элдерге кандай юридикалык жардамдар керек, ошолор боюнча сунушубуздарды бердик. Аларды каттоого алдык. Көп жылдар бою чечилбей келген маселелерине ошо биз менен кошо жүргөн ошо топ общий баарыбыз жардам берип, колдоо көргөзүп, аларды каттоого алдык. Азыр деле буюрса ошол Сузак району пилот айыл өкмөтүнө пилотный райондорго кирген үчүн 1 августка чейин Сузак районунун бардык айыл өкмөттөрүндө кыдырып эл менен жолугушуу уюштурабыз. Насыйкат Калимбетова идеяга бай, ар бир ишин так аткарган адис. Ал кайсыл жерде канча жыл иштебесин өзүнө өзү отчет берерин айтат. Депутат болуш жоопкерчилик бар экен. Бирок көпчүлүгү сурай берет эле да, депутат болгон кандай экен, өзгөрүү болот бекен, сен өзүңү кандай сезесиң, кандай сезип атасың депчи. Мага эч кандай деле сезим болгон эмес. Азыр деле сурап калышат, азыр деле ошо мурда кандай болсом дагы деле ошол эле ойдон. Эми ал кызмат, элге кызмат кылыш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Кийин мен ушундай кылганмын, кичине болсо дагы мен ушуга салым кошконмун деген адамда жакшы сапаттар болуш керек. Колдоо көрсөткөн балдары келечегин кура алса, ал өтө кубанат. Түйшүктүү жумушунун артында бир топ сыйлыктарга да ээ болгон.